Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Баарыңыздарды ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Кармаган орозоңуздар, кылган дуаларыңыздар кабыл болсун. Командалар акырындап 9 май жеңиш күнүнө арналган мелдешке даярданып баштады. Бул чыгарылышта Сары Өзөнгө келген жаңы ат менен тааныштырабыз. Ошондой эле команда качан машыгуусун баштайт, аны дагы айтып беребиз. Норус турниринин 1-лигасында мыкты улакчы болгон Дастан Руслановдун өмүр баяны менен тааныштырабыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Сарыөзөн командасы 9 май турнирине караштуу машыгууларын 10 апрелде баштайт. Ошондой эле учурда команда коргонууга ат издеп жатат. Каалоочулар команданын башкаруучусу Белек Мукаевка кайрылсаңыздар болот. Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Чүй облусунун Көк Бөрү Федерациясынын президенти Медетбек Койлубаевдин инилери Кара Балта шаарынан Анарбеков Адилет жана Какеев Дастан мырзалар Чүй облусунун Көк Бөрү Федерациясына өз салымын кошуп, Сарыөзөн командасына жаңы Чикаго аттуу аргымак белек кылышты. Ушундай Сарыөзөн командасына байке учакта жүрөсүң деп бир жакшы белек кылышты. Кудай буйруса. Силерге Алла ыраазы болсун. Өзүңөр улакчы болбосоңор дагы спорттун, күрөштүн чеберлерисиңер. Ушу алыста Чикаго шаарынан кайдыгер карабай ушундай белек кылдыңар бизге. Алла ыраазы болсун. Силердин иштериңерге ийгилик. Ушу силердин белегиңерге атайын Чикаго деген атка ысым койдук. Кудай буйруса. Сарыөзөндү алдыга сүйрөгөн, керегибизге жараган, жакшы кызматын кылып берген аттардан болсун. Эми Дастан Русланов тууралуу сөздү баштайлы. Дастан 2003 жылдын 22 октябрында Нарын облусунун Ак Тала районуна караштуу Жогорку Май айылында туулган. Бою 189 сантиметр. Учурда Дене тарбия жана спорт академиясынын 3-курсунун студенти. Позициясы чабуулчу. Кези келгенде жекеме-жекеге дагы чыгат. Дастан үй бүлөдө 3 туугандын ортончусу. Үй бүлөсүндө андан башка Көк Бөрү ойногон деле киши жок. Бул тууралуу Дастан мындай дейт. Илгери чоң аталарыбыз ойночу экен. Мен кичинекей кезимде эле атка өтө жакынмын. Эртеден кечке ат минип эле жүрчүмүн. Атка болгон кызыгуумдан улам мектепте сабактарды көп калтырдым. Айылда Көк Бөрү ойногон байкелерди ээрчип алчумун. Алар кээде мени оюнга аралаштырып коюшчу. Ал кезде Нурманбет Койчукеев, Байыш Ниязов, Улан Насыкеев, Рустам Туналиев жана Урмат Мусаев мыкты ойноп турган учур болчу. Ушулардай болуп мен дагы ойносом экен дечүмүн. Анан айыл ичинде, район ичинде ойноп баштадым. 2019 жылы Ак Таладан Соң Көл деген команда чыгып, ошол команда менен Норус турнирине келгем. Атам менин Көк Бөрү ойногонумду башынан колдоп, шарт түзүп берип келет. Апам каршы болуп жүрчү, бирок азыр көнүп калдым. Ар дайым оюндарга жакшы тилек менен узатат дейт Дастан. Быйылкы сезондо бул улакчы Норус турниринде эле жогорку лигада ойномок. Анткени аны өзүнүн курамына кошуп алгысы келген командалар өтө көп болчу. Бул тууралуу спортчу өзү мындай дейт. Бул жылы мага Достук, Сарыөзөн, Мурас командаларынан чакыруу түштү. Келишимдик негизде сунушташтым. Негизи жогорку лигага акча үчүн эмес, өзүмдүн кыялымды орундатуу үчүн барайын дегем. Анын үстүнө быйыл көчмөндөр оюндары да болот. Жогорку лигада улуттук курамага кошулууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Анан нарындагы Көк Бөрүдө эмгек кылып жүргөн байкелер келип, быйыл кетпей болгон аракетибизди жумшап, жогорку лигага чыгалы дешти. Ушундай маанайда сүйлөшүүлөр болду. Ошонун негизинде Намыс командасында калдым. Ишенип алып калышкандан кийин ишенич такташ керек да. Команда жеңишке жетиши үчүн Норус турниринде жан аябай ойнодум деди Дастан. Сиз кандай ойлойсуз? Дастан Русланов жогорку лигада өзүн кандай көрсөтүшү мүмкүн жана улуттук курамага кошулабы? Комментарий жазыңыздар.